Баланы максат коюуга үйрөткөн 10 кадам. Кыргыз ата-энелер өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй балдары менен чогуу кыялданууну олуттуу иш катары кабыл алышпайт. Ал эми туура максат коюу ийгиликке жетүүнүн ачкычы экендигин билген ар бир адам ишти ушундан баштайт. Сиз да бул нерсеге олуттуу карап, балаңызды максат коюуга үйрөтсөңүз, келечек балаңыз үчүн кенен, сиз үчүн жаркын болот. Биринчи, эмне себептен балдар максаттарын туура койгонду билишпейт? Себеби ата-энелер баласынын ким менен дос болоорун, кайсы ийримге бараарын, кайсы окуу жайга тапшыраарына чейин чечип коюшат. Андан көрө балаңыздын жыл бою жеткен ийгиликтеринин баарын тизмектеп жазып, тандоо мүмкүнчүлүгүн ага бериңиз. Ишеним артууңуз баланын максатка өз алдынча умтулуусуна түрткү болот. Экинчи, балаңызга келечегин элестеткенди үйрөтүңүз. Аны менен бирге отуруп кыялдарын сүрөттөп баракка тартыңыз. Каалаган үй же унаасынын сүрөтүн кесип алып өзүнчө дептерге чаптасаңыз андан жакшы. Бир күнү ватман жана түстүү карандаштарды алып үй бүлө мүчөлөрү менен бирге кыялдануу күнүн өткөрсөңүз. Мисалы, өзүңүздүн кыялдарыңызды тизмектеп, ага жетүүнүн жолун этап менен көрсөтүңүз. Эгерде бир жылдан кийин чет жерде эс алууну кааласаңыз, азыртан акча чогултуп, алдын ала кам көрө баштоо керектигин айтып өтүңүз. Мындан балаңыздын образдуу ой жүгүртүүсү өнүгөт. Деги эле визуализация максаты так көрүүнүн бир жолу. Үчүнчү, балаңыз ийгиликсиздиктин трагедиясы эмес экенин билүүсү абзел. Кандай гана катачылык болбосун жана ийгиликтин жаралуусуна өлгө түзөрүн, муну менен максатка жетүүнүн жаңы ыкмасы пайда болорун түшүндүрүңүз. Керек болсо, дүйнөнү багындырган улуу инсандарда жаңылыштык болгонун, ар кандай шылдыңга кабылганын айтып бериңиз. Бир катачылык кетиргени үчүн чоң максатынан баш тартпасын. Катачылык деген сөздүн ордуна кандай кызыктуу кырдаалга туш келип калдым деген девизди колдонсун. Төртүнчү, максаттарын анализдөөнү үйрөтүңүз. Алгач кыялдарын тизмектеп жазсын. Эми гана жетүүнүн жолун талдап туруп, каршы жана макул деп белгилеп чыксын. Маселен, келечекте доктур болууну кааласа, ал кесипте канча жыл билим аларын, канча каражат сарпталаарын, кандай китептерди окууруна чейин анализдесин. Мындай кылдат иликтөөдөн кийин ал максаттардын өзүнө канчалык керек же керексиз экендигин аныктап алат. Бешинчи, комфорттуу жайдан чыгуусуна жардам бериңиз. Максатка жетүү үчүн өмүрү жасабаган жумуштарды кылууга туура келерин, күнүгө жаңы жүздөр менен таанышып, көп жерлерге бараарын да билсин. Алтынчы, азыр окуп ал, кийин турмушуңа кереги тиет деген ыкма азыр иштебейт. Япониялык изилдөөчүлөр чейректе жогорку баа алган эмес. Окуу процесси учурунда китеп окугандык үчүн мактоо сөздөрүн уккан окуучулар көп ийгиликтерге жетерин байкашкан. Андыктан балаңызды максатка карай жолунда колдонсоңуз, ийгилигин баалап, белек берип же сюрприздерди жасап туруңуз. Биргеликте сейилдөөгө же кинотеатрга барыңыз. Жаккан тамагын жасаңыз, бирок эч убакта мактоо катары акча бербеңиз. Жетинчи, кээ бир ата-энелер убагында өзү жетпей калган максаттарын баласына таңуулай беришет. Бул туура эмес. Өзүнүн келечекте ким болоорун, эмне иш менен алек болоорун өзү чечүүсү кажет. Сегизинчи, реалдуу максаттар болсун. Кээ бир балдар чыныгы динозаврларды каалап, кыялы менен максатын алмаштырып алышат. Кийин максаттары орундалбасын билип, чоң психологиялык соккуга дуушар болушат. Мындай болбош үчүн туура реалдуу максаттарды коюусун үйрөтүңүз. Тогузунчу, баарын убактылуу максаттан баштаңыз. Адегенде 1 айдан 3 айга чейинки убакытта ишке ашчу максат койсун жана аны ишке ашырсын. Бул баланын келечектеги кыймылдарынын кадам сайын кандай болоорун билүүгө жардам берет. 10-чу, башка ийгиликтүү балдардын ийгилик сырлары менен бөлүшүңүз. Кандай жолдорду басып өткөндүгү тууралуу баяндаңыз. Муну менен балаңыз максатка жетүүнүн башка жолдорун билет, анализдөөнү үйрөнөт. Булак Lady KG. Биздин каналга катталып, пайдалуу кеңештерден кабардар болуп туруңуз.